биздин Төрөс айыл өкмөтү боюнча анда бүт төлөстөр чогулуп 4-апрель беле 14-апрель 14-апрель күнү биз жерде чогулуш болуп аябай жакшы сөздөр сүйлөнүп ушу биздин ынтымакташчылыгыбыз жөнүндө биздин ушу Бештабай тамга Төлөс Кыргызстан боюнча канча төлөстөр бар ошонун баардыгынын ынтымакташчылыгы жөнүндө сөздөр сүйлөнүп ошонун результатын мен Ошто жүрүп уктум. Ыраса сүйүндүм досум. Рахмат. Ошо Кудай максатка эгиз бала бергенден кийин ошол отурушту уюштуруп максат менен Тимур деген дагы бир аш балам баягы билсеңер керек жиңелек шаш досубуз бар эле гидрофактивде Ибраим. Салио өтүп кетти ол. Өтүп кетти го. Сиздер менен. Абдырайым. Ошонун баласы бар. Ошонун баласы. О биздин классташым. Биздин классташым досу элек биз гидрофактта чогулганбыз да. Ошол чогулушка булар өздөрү жаштар аябай жакшы даярданып эме кылган экен. Мен могу бир-эки аксакалдардан кошпогула деп Акешова менен дагы бир-экөөнү коштурттум эле, Анан өзүм оштон кире албай калдым. Аябай жакшы эме болуптур. Ушундай бир биздин азыр ушул заманда Алла Таала ушундай жыргалчылык заманда берип турганда, ушуну жашап турганда бири-бирибизди ынтымакчылыкка чакырган, бирибизди ыйманга чакырган гана мына отуруштарда ошонун бири ушул. Кудайга шүкүр, силердин үйүңөрдөгү жакшылыкты баардыгыбыз тең бөлүшүп атабыз. Эми ошол күнү максат балам дагы ошол уюштурушту баштап $1000 чыгарып, ошо Зиядын абабыздын эстелигини медреседен чыкканда гаражга мына Кубанычтын огородунун бурчуна койгонго аракет кылышып атат экен. Биз медреседе жүрүп ыраса сүйүндүм. Элдин баардыгы катышып, эң аркасы 20 000, 25 000 беришип, ошо бир күндө эле 700 000 сом акча чогултуш коюштур. Алдыбыз Нурланбек 300 000. Ошонун баардыгын окуп көрүп атасыздар. Сиздер дагы мен ушу максат баламдын демилгесин колдоп бересиздер деп ишенем. Ход как? Баягы эч бана болсо жылуу сезим менен жакшы көңүлүң менен колдоп, быйыл күздө Кудай калса ошол эстеликти коюп Айтамгага медреседе Айтамгада жашаган Бишкекте жашаган Айтамганын аты уулдары берде азыр каймактары турабыз деп ойлойм. Ана өлкөлөрүм туура чыгса, шулар биз мактанып, өзүбүздү көрсөтүп ошол жерде бир жакшынакай иш чараны өткөрүп коелу. Ошого активдүү катышып бериңиздер, мен ошону эле сурайм.